Так, мына түз сатуудун бир формасы дедик, Эми франчайзинг. Франчайзинг, рахмат, обратный связь берип атканыңыздар үчүн, жооп берип, активдүү катышып атканыңыздар эң сонун, буга чоң рахмат. Франчайзинг аркылуу соода, бул мына бизде 4-нчү форма. 1851-жылы жана Зингер тигүүчү маслихат айтып кеттик. 1920-жылдары товар франчайзингдери чыга баштайт, уже мастерскойлор эмес, оңдоочу жайлар эмес, уже мына товар дүкөн дүкөндөр ачыла баштайт. Мына 1920-жыл, ошондон караганда 100 жыл болупту да. 100 жыл мурун франчайзинг бизнеси катуу өнүгө баштайт экен. 30-жылдары болсо алгачкы бензоколонкалар же болбосо заправкалар франчайзинг жолу менен ачыла баштайт экен. Өздөрү баардык жака өздөрүнүн заправкаларын ачпастан биз менен иштешкиле, биздин заправкаларды ачкыла деп ушинтип сунуш кылып, мына уже 100 жылдан бери ушул бизнес келатат. 1945-жылы болсо Рэй Крок АКШда Сан Бернардино аттуу ресторан көрүп, 2 жаш жигит бургерди ушунчалык бат тез жасап, анан даамдуу жасап, адамдар очередь туруп калып жакшы алып аткандарын көрүп, Рэй Крок ага чейин кагаз стакандарын сатып жүргөн көп жылдар бою. 50 жашка чейинби, 45 жашка чейинби стакан гана сатып жүргөн, түз сатуу жолу менен анан бизнести көп жылдан бери көрүп жүргөн үчүн карап, бул модель сонун окшобойт деп изилдеп кызыга баштайт. Анан ошолордун ресторанын кызыгы көрүп изилдеп жүрүп, анан ошол 2 жигитке сунуш айтат. Аларга айтат, ушундай дүкөн ачпайлыбы, ресторандыңарды көбөйтпөйлү дейт. Дүкөн эмес, ушул ресторандыңарды көптөгөн шаарларга ачпайлыбы. Мен дагы силердин бизнесиңерге доляга кирейин, акча киргизейин, анан ушул ресторандарыңардын санын көбөйтүп берейин дегенде макул болушат. Анан биргеликте Макдональдс 1955-жылы алгачкы франчайзинг, ресторан франчайзинги мына Макдональдс болуп чыгат. Анан АКШнын көп жерине тарап, азыркы учурда билесиздер, дүйнө жүзүнө атактуу фирмалардын бири Макдональдс. Бул дагы франчайзинг. 1970-жылдары франчайзинг бул мошенничество деп сот иштери башталат. Элде ишенимге буга начар болот. Азыркы учурда Россияда ошол көрүнүш болуп атат. Франчайзинг аябай популярдуу болуп, 70-жылдары жаңы көрүнүш болгон. Көпчүлүк адамдар муну түшүнгөн эмес, билген эмес, маалыматы болгон эмес. Ошол мезгилде 70-жылдары сот иштери башталат. Эмнеге дегенде көптөгөн адамдар франчайзинг бизнесине кошулушат, ачышат, дүкөндөрүн ачышат, бирок арасында банкрот болгондор бар. Анткени дегенде франчайзинг өнүгүп туруп атканда бул жаңы тармак болгондуктан, элдер жакшы билет болгондуктан, ишкердүүлүк ал мезгилде деле өтө катуу өнүгө элек болушу мүмкүн эле. Ошол мезгилде арасында албетте адашуулар болгон. Франчайзинг системасын жакшы түзүп чыккан компаниялар болгон, жакшы түзбөстөн эптеп чыгаргандар болгон. Азыркы учурда Россияда франчайзинг алып атканда өтө эптеп болуңуздар. Бизде Кыргызстанда бизде франчайзинг эми өнүгүп келаткан убагы. Ошол үчүн канчалаган франчайзингтердин арасында акча алып келбөчү варианттар болушу мүмкүн. Адамдар акчасына күйүп калышы мүмкүн. Франчайзинг деген бул эмне дедик? Бул деген атактуу бир фирманын бир өкүлчүлүгүн ачасыз, же бир дүкөнүн, же ресторанын, же дүкөнүн, кийим кече болсо, ошол фирманын сизге чейин даярдап койгон технологиясын колдонуп аласыз. Бул боюнча мен «Бай адамдардын сырлары» аттуу сабагымда айтып кеткем, франчайзингдин өзүнүн күчтүү тараптарын. Эгерде сиз өмүрү бизнес кылган эмес болсоңуз, бизнесте тажрыйбаңыз жок болсо, бизнесте ийгиликтүү боло элек болсоңуз, анда өзүңүздүн компанияңызды ачканга караганда сиз франчайзинг бизнесине кошулганыңыз сизге ыңгайлуу болот. Бирок бул кымбат турат, салыштырмалуу. Бул көп эле акчаны талап кылат, бул арзан вариант эмес. Бирок сизде 80-90% сизде кепилдик бар, сиз ошол бизнесиңиз банкрот болуп калбайт. Тескерисинче, сиз өз алдынча бизнес аччу болсоңуз, сизди эч ким бизнести үйрөтпөйт, тажрыйбалуу бизнесмендер сизге сыры менен, тажрыйбасы менен бөлүшпөйт. Ошол себептен сиз көп нерсени, көп каталар жасап, көп нерселерди билбестен ката кетирип, 90-80% учурда банкрот болушуңуз мүмкүн. Ошол банкрот болбостон бизнести жакшы алып кетүү үчүн франчайзинг бул сонун модель болот. Ошол себептен биздин мындай сөз уккам, атактуу бизнес гурулардын бири, Дональд Трамп, АКШнын 45-президенти. Ошондой эле Роберт Кийосаки, бул ушул сыяктуу көптөгөн миллионерлер, миллиардерлер франчайзингти туура бизнес көрүшөт жана айтышат, сиз эч качан бизнес кылбаган болсоңуз, франчайзинг бизнесине кошулсаңыз сизде гарантия бар. Эмне дегенде, сиз даяр технологияларды бастайт. Жана айтат, мындай деп айтышат, франчайзингти жада калса студент башкара алат дейт. Эмнеге дегенде система түзүлгөн, эмнеден кийин эмне жасаш керек, баары да ана жазылган. Ошонусу менен франчайзинг утуп келатат. Ошонусу менен жалгыз бизнес кылгандарды франчайзинг команда менен биргеликте, көптөгөн адамдар биргеликте кылган бизнес утуп келатат. Ошол себептен сиз Бишкек шаарына барсаңыз, Алматы, ошол шаарлардын көп жерине барсаңыз, көптөгөн атактуу фирмалардын өкүлчүлүктөрү бар. Макдональдс бар, KFC бар, Додо Пицца бар, Россиядан чыккан атактуу франчайзингдер жана башка. Эмнеге дегенде, Роберт Кийосаки да өзүнүн бир китебинде айткан,
Жалгыз бизнес кылгандар утула берет, команда менен бизнес кылгандар ута берет. Дал ошол себептен тармактык маркетингде азыркы күндө утуп келатат. Себеби биз дагы франчайзингдин бир түрүбүз. Азыр биз бул боюнча көбүрөөк сүйлөшүп кетебиз. Демек, франчайзинг дүйнө жүзүндө элеп аткан мезгили. Ошол себептен көптөгөн атактуу фирмалардын наамдарын, аттарын сиздер билесиздер. Бирок 70 жылдары бул тармакты түшүнүшкөн эмес, сот иштери болуп, мунун мошенник бизнес экен деген күмөн саноолор болгон. Ошол себептен сот иштери көп болуп, акыры көптөгөн компаниялар утуп отуруп, франчайзинг бул мыйзамдуу бизнес жана бул туура бизнес экен деп табылган. Демек, ошол сот иштеринин негизинде далилденген. Так, кийинки пункт бизде франчайзинг азыркы учурда, демек азыр бул мыйзамдуу жөнөкөй жада калса студент бул бизнести башкара алат деп атабыз. Эмнеге дегенде, анын колунда даяр ар бир кадамдар жазылган. Ошону жасай берсе, ал 90% учурда кепилдик бар, банкрот болбойт. Демек, мына бул жөнөкөй жана популярдуу бизнес модель. Ошол себептен биз могул аттардын көпчүлүгүн билебиз. Starbucks, McDonald's, Pizza Hut, KFC, H&M, Dirol, Waikiki, Ivrosh, Litual, Burger King, Subway, Sela, Tom Taylor, Pepsi, Dell, Obi, Procter & Gamble, Castrol, Oral-B жана башка ушул сыяктуу көптөгөн фирмалар, булар эмне? Булар франчайзинг жолу менен иштеп атышат. Ошол себептен бул фирмалардын соода түйүндөрү, ресторандары, кафелери, дүкөндөрү көп жерлерде бар. Жана өкүлчүлүктөрү көп жерлерде бар. Эмнеге дегенде, алар өздөрү баарын жасашпайт, алар партнерлор аркылуу иштешет. Партнерлор аркылуу өздөрү ачып отурушпайт. Партнерлор ошол фирмага өкүл болушат дагы, ошол шаарда же болбосо ошол мамлекетте өкүлчүлүгүн ачып, ошол фирманын айткандарын жасап, ошол берген рецепттердин жардамы менен бизнестерди таратышат. Ошол себептен биз бул фирмаларды билебиз. Ал эми бул кийинки тизмедеги нерсе, Россияда көптөгөн аттар, бул Россияда көп жылдан бери иштеп жүргөндөр, Россияда көптөн бери жашап жүргөндөр билесиздер. Пятерочка, Перекресток бул брендтердин көпчүлүгү франчайзинг жолу менен элге таанымал болгон жана чоң бренд болуп, атактуу күчтүү компаниялардын катарына кошулушкан. Пятерочка, Перекресток, Fix Price, Persona, Lukoil, Loris, Шашлыков, Ocak Kebab бизде бар, Dodo Pizza бизде бар, 1С бизде бар, Блинов, Крошка, Картошка, Hobby Games, булардын баары мына көбүнчө мына Россиядан чыгып, мына көбүнчө СНГ мамлекеттеринде, арасында кээ бирлери дүйнөлүк деңгээлге чыгып атышат. Black Star Burger, Papa John's, Шоколадница, Sushi Shop, Sushi Wok жана башка. Сиз бул ошол брендтердин Россиядагылар билесиздер, алардын көпчүлүгү франчайзинг. Жада калса бизден Орто Азиядан чыккан жигиттер дагы өздөрүнүн франчайзингтерин ачып атышат. Бир дүкөн кылбастан көптөгөн адамдар алардын дүкөндөрүн ар кайсы шаарларда, ресторан, кафелерин шаарларда ачышып, алар атактуу франчайзинг компанияларына айланып атышат. Франчайзинг деген бул эмне экен? Өзүбүз бренд ачып отурбайт экенбиз, өзүбүз компания ачып отурбайт экенбиз. Бирөөнүн уже жасап койгон, 10 жылдан бери ошол бизнесте жүрсө, ал бизнести кантип жасашты билет. Ошонун тажрыйбасын колдонуп, ошонун брендин колдонуп, өзүбүздүн шаарыбызда ошонун өкүлчүлүгүн ачып коебуз. Же болбосо ошол эле адам жашаган шаарда, бирок шаардын башка бурчунда ошонун соода түйүнүн же болбосо ресторан дүкөнүн ачып коебуз. Ачып, ошонун айтканын жасап отуруп, ийгиликке жетебиз. Байкап атасыздарбы, биздин тармактык маркетингке окшош. Мына франчайзингдин тарыхы ушундай. Эми тармактык маркетингке келсек, бул дагы франчайзингди Дональд Трамп, АКШнын 45-президенти, миллиардер айтат, башында мен бул тармакка аябай подозрительно карайт элем, бул мошенниктердин бизнеси деп ойлойт элем. Кийин мен жакшылап изилдегенден кийин, эксперт, адистер менен сүйлөшкөндөн кийин бул темада мен эмне деген ойго келдим? Бул көрсө франшизанын бир түрү экен деп түшүндүм дейт. Ооба, көп жагынан франшизага окшош. Бул франшизанын бир түрүсү десек болот. Мен муну народная франшиза деп коем. Биз тармактык маркетингде иштегендер, биз элдик франшиза дейбиз. Эмнеге дегенде, франшиза дүкөнүн ачуу үчүн, соода түйүнүн ачуу үчүн сизге акча керек. Акча киргизүүңүз керек, жөн бекер эч ким бербейт аны сизге. Ал эми тармактык маркетингде сиз арзыбаган акча менен ошол фирманын соода түйүнүн ачсаңыз болот. Же болбосо нолдон. Биздин учурда, биздин бизнесте, биз иштешкен компанияда биз нолдон ачууга мүмкүнчүлүк беребиз. Эч кандай акча киргизбестен нолдон бизнес баштоого мүмкүнчүлүк беребиз. Ошол себептен бул элдик франшиза. Элдик франшиза, сиз дагы даяр технологияларды, даяр рецепттерди көп жылдан бери иштеп, чоң ийгиликке жеткен адамдардын тажрыйбасын пайдаланып, уже алардын окутуу сабактарын пайдаланып, алардын басып өткөн жолун туурап отуруп, сиз дагы өзүңүздүн бизнесиңизди куруп алсаңыз болот. Ошол себептен 80-90% эгерде сиз чындап жасап жүрчү болсоңуз, кандайдыр бир убакыт ичинде сизде кепилдик бар, сиз бизнесте ийгиликке жетесиз. Болгону ошону жасап туруу керек.